Ой, ой, Кудайым-ай. Ой, мен анар эмесмин. Мен анар эмесмин. Эй, мен анар эмесмин. Мен анар эмесмин, ай. Буйрсам. Негизи ошол Асема дегенди ысымды укканда эле биринчи оюбузга сиздин мындан жаңылышпасам 17-18 жыл болуп калды бос салкын чыкканда. Ооба. Ошол учурдагы мындай назик, жарокер, бир аз коркоп дегендей Асеманы эстейбиз да. Ошол жылдары Эмне коркок эмесиз. ошол жылдары кино ушунчалык популярдуулукка жеткен. Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын арасында Асема деген кыздар көбөйгөн сиздин атыңыздан. Ошол жылдарды эстебейлиби? Негизи ушу бос салкын сиздин чыгармачылыгыңызга канчалык таасирин тийгизген? Чын айтканда мен мынтип баягы атагым чыгып, баягы маршруткаларда, автобустарда жүргөн эле адаммын да. Анан жүрө албай калам деп ойлогон эмесмин да. Негизи күткөн эмесмин. Анан албетте жылдыз оорусу менен бир сыйра оорудук, биз дагы ооруп, бир сыйра чайпалып, депрессияда болуп, анан өзүбүзгө келип, мындай жашоодо адамдар мисалы комментарий алганда больницага жатып калып атышат го, туурабы? Биз болсо ошондогу сөздөрдү көтөрө албай, ошондогу мындай кантип айтсам, бийиктикти көтөрө албай, элдин назарын, баягы түшүнбөй, бул чөйрөдө жашабагандан кийин, бул чөйрөдө ата-энем деле болбогондон кийин мен үчүн өтө катуу мындай бир удар болду да. Мындай айтканда стрессте жүрдүм да. Анан болбой эле мындай озуп кете берди. Анан бул нукка дагы түштүк, бул нукка дагы көндүк. Анан ошентип атып мынакей үй бүлөнүн ортосунда, жумуштун ортосунда жүрүп келатабыз. Негизи ошол дагы бир суроо жаралып атат. Эгер бос салкындагыдай жашоодо, чыныгы жашоодо болуп калганда, жайлоодо жашап кете алат белеңиз? Албетте жашап кете алат элем, анткени мен өзүм негизи кантип айтсам, өзүн мактабайт дейт го. Абдан мындай кечиримдүү адаммын да, абдан бардык нерсеге баягы көзүм жумуп кое берем да. Анан эгер ошондой ситуация болуп калса, албетте, эгер съездбек ушундай кылса, албетте атайын барып туруп мен дагы жайлоодо калып калмакмын. Калып калмаксыз, Анан мен жогоруда айтып тааныштырып атканда күлүп атпадыңызбы? Мен азыр коркок эмесминби депчи. Ошол жылдагы 17-18 жыл мурунку Асема менен азыркы Асеманын айырмасы бар. Ошону өзүңүз да байкайсызбы? Мен байкайм да, сиз кандай байкаласыз экен? Кандай ошондо? Кандай кылып байкайсыздар? Азыр мындай мурункудан да сулуу болуп кеткенсиз. Жаш көрүнөсүз. Сразу эле айтайын, пластика жасаткан эмесмин. Эмнегедир элдин баары эле ошо пластика жасаткан, көзүн жасаткан, анан башка жагын жасаткан дешет, бирок жасаткан эмесмин. Эгер ошого биз деле барып улгаябыз, буйруса, Кудайым жаш берсе, узун өмүр берсе, биз деле ошондой балпайган эне болобуз. Анан албетте элдин адамы болгондуктан кийин, элдин алдында жүргөндөн болгону өзүмдү карап жүрөм. Анткени мен эмес, бул мени эл тарбиялайт, эл оңдойт да. Демек, ошол, демек иштеп келатам. Демек иш жүзүндө силерге көрүнүп атыптыр. Мен анар эмесмин.